Баткенттер качан туура сүйлөсүңөр деген дагы сөз туура эмес. Баткендин говорунда туптур эле кыргызча сүйлөп атат. Тил өзүнүн говорлору менен байт. Ал өзбектердин, тажиктердин кошуп алган бир чоочун тил эмес. Кыргыз тилинин бир говору. Устаз кээ бир адамдар Баткен эли качан кыргызча сүйлөйт деп бир аз жүрөк кейитишет, ушуга пикир билдирип койсоңуз дейт. Баткен говору бар, лахчасы бар, анан кыргыз адабий тилинин нормасы бар. Ошон үчүн адабий тил норма сүйлөгөн жакшы. Баткенде Баткен тилинде, Ошто Оштун тилинде, Жалал Абад тилинде сүйлөй бериш керек. Бирок Бишкекте болгон учурубузда же башка жерде болгондо, кайсыл элдин жерин жердесең, ошол элдин ырымдарда деген сөз бар. Арабча дарихи мадун тафи дарихим, ардихи мадун тафи ардихим. Барыбыз сыйлайбыз. Ошол Баткендик аалымдар Кимсанбай Ажы, Абдушкур Ажы мына мисалы үчүн ошолор ошол адабий тил нормасында сүйлөйт. Анткени элдин баары эле Баткендик эмес го. Чынбы? Баткендик эмес го. Мен көк жагынга барганда көк жагаттар тилинде сүйлөгөнгө аракет кылам, бирок билинип калат баары бир. Аракет кылам, анткени адамдарга жакыныраак болсо дейм да. А бирок Бишкекте жалпы Кыргызстанга сүйлөп аткан учурда анда ошондой болуш керек. Ар ким өзүнүн тилинин говоруна кыла бергенде башка бирөөнү жийиркентип аласың сен кээде. Ал аны билбейт, сени ката сүйлөп атат деп ойлойт. Ошондуктан урматтуу молдекелер сөз маданиятын үйрөнүш керек. Мен ошону туура колдойм. Баткенттер качан туура сүйлөсүңөр деген дагы сөз туура эмес. Баткендин говорунда туптур эле кыргызча сүйлөп атат. Тил өзүнүн говорлору менен байт. Ал өзбектердин, тажиктердин кошуп алган бир чоочун тил эмес. Кыргыз тилинин бир говору. Кыргыз деген улут бар, уруулар бар сыяктуу эле, кыргыз тили жана өз тилинин астындагы майда ошондой говорлору бар. Чоңалайдын өзүнүн говору бар, ат башынын өзүнүн бар, таласта өзүнүн атыр жатыры бар мисалы үчүн. Ал ошо таластардын тили. Бирок жалпы адабий тилге биз урматсыз болуш керек. Туура, ошол убакта Касым Тыныстанов Чырпыктан ысык көлдүк болуп төрөлүп, анан жазуучулар көл биринчи жакын болгон себептен ошол көлдүн тили адабий тил катары калыптанып, форма кабылданып калбаганда балким ошол Баткендик бир профессор чыгып калганда азыр бардыгыбыз эде деп сүйлөп аткан болот элек дагы, анда ысык көлдүктөрдү туура сүйлөбөйсүңөр деп айткан болор эле. Ошентип айтканыбыз өзү биз тил маданиятын билбегенден кабар берген болор эле. Эми ал болду, бул жылбай тамбасты, адабий тил кабыл болунган, адабий тил айтор ошо бир говорду тил катары калып калса, эмне үчүн өз ара түшүнүшү жакын болсун деген. Өз ара түшүнүшү жакын болсун деген. Ташкент эле ушунда. Кайсы бир областтын алып келип туруп адабий тилге кабыл алып койгон. Ошон үчүн ага биз кыжаат болбошубуз керек. Ага сиз намыстануунун кереги жок.